Азыркы Арашан породасынын эң кымбаты $700.000 чыкты. Мунун былтыркы баласы эле өткөндө туулганда эле $300.000 кеткен. Турган баазы $3.000 болуп атат. Өзүм ошо 18 жаштамын азыр. Почти буюрса 19га жакындап калдык. iPhone сатып, $40.000 кочкор алып, ал кочкорду ошо 6 ай багып, $6.600 сатылган ошол жерден. Бакыт Төрөбаев өзү келип берген да. Сары кыз бул кооздун аты. Ушулар менен күнүң өтөт, ушулар менен ошо түндө деле отура берем, ошо жерде карап. Чоң машиналарды алып берип, чоң жакшы үйлөрдү салып, жакшы условияда жашаткым келет. Ата-энеси ыраазы болсо болду да. Оппа. Сүрдөн ототукшет. Мен аты жөнүм Сарылбеков Гүлчоро Айбекович. Мен ушул Талас району Атай Огонбаев айылынын тургуну болом. Өзүм ошо 18 жаштамын азыр. Почти буюрса 19га жакындап калдык. 2,5 жыл болуп калды. Ошол 2,5 жыл мурун баштагам. Негизи жайылай иштеп, бир аз менеттен телефон алгам, iPhone. Алгандан кийин iPhone'ду 10 күн көтөрдүм, ашып кетсе. 10 күн көтөрдүм. Нары чукуладым, бери чукуладым, кайныңкы телефондой эле. Айырмачылыгы деле жок экен. Анан $40.000 колуңа көтөрүп жүргөндө пайда деле көрбөйт экенсиң, наоборот, эдинцасы бар. Улам стекло сымкалда стекло алмаштырыш керек болуп, андай эмелер көп болот экен. Анан телефонду ошол ойлонуп отуруп, негизи саттым. Кочкорлор бар болчу, Насыр деген байкебиздин. Ошол жака кочкорлорун көрүп, күндө барып, жанынан чыкпай 3-4 күн жүрүп, анан айттым, кочкор алып берсин мага да, мен да багайын деп. Анан ошол Насыр байкебиз ошо аралдан $40.000, мен барганда $5.000, $3.000 деп коз кочкорлор турган. Ошол коздун жанынан анан мен эң арзан алгам да, эң кичекей. Мен 6 ай бактым үйдөн. 6 ай багып, анан ошо Таласта международный выставка болгон. Ошол жакка алып барып, ошо өзбек туугандарга аябай ошо жагып кочкор. Ал козу болчу, бирок бою 98 болчу да. Чоң болуп, аябай чоң болуп өскөн. Ал ошо өзү негизи сабис берчим. Алтын газдан алып келип берчим да. Ошол сабистин эмеси болду, меники болду, меники да болду. Ошо $6.600 сатылган ошол жерден. Оппа. Сүрдөн ототукшет. Сары кыз бул кооздун аты. Өзүбүз ошол короодон жактырып жүрүп койгонбуз. Бунун линиясы Гермес. Герместин прямой балазынан биз алып ошол кошконбуз. 5-5 деген кочкорду. Ошол аны кошуп, кайра мунун атасын сатып жибергенбиз. Ошол Ош жааматына кеткен. Азыркы учурда анын баасы $85.000 болуп атат. Бул козу ошонун прямой ургачы козусу. Анан бунун баасы азыр $350.000 болуп турат да. Ушул козунун азыр 1 жаш. Буга 1 жаш болду. Параметрлерине келсек, бул уже азыр 1 жаш токтуга сонунда. Бою, кулагын жатышы, кулагын узундугу. Ошол буюрса эми ушуга дагы жакшы кочкор кошуп, дагы жакшы төрө алабыз деген ойдо отурабыз биз деле. Азыркы Арашан породасынын эң кымбаты $700.000 чыкты. Арашан. Буюрса ошол эмеге бааларга жеткизебиз деген ойдобуз, өз тилектебиз. Бул азыр 3 ай болот жаңы ушул козуга. Бул сары кыздын бир тууганын баласы, ал өзү $5.000 кеткен өткөндө. 2 ай болуп калды, 2-3 ай болуп калды. Ошодон пробник түшкөн козусу. 5-5-тин небереси болот ошондо. Бунун азыркы ушул турган баасы
$3000 болуп атат. $3000 берилбей. Шуну жакшылап дайындап буюрса выставкаларга чыгарып жакшы место орундарды алабыз деген үмүттөбүз. Буга пока что азыр ат кое элекпиз буга. Мунун базып турганына, характерине карап буюрса коебуз эми. Сулуу очкор кылып чыгарабыз буюрса эми. Бул дагы жүнү кыркылса жылтырап жүн чыгат да. Бул коюбуз буну мат героина деп койгонбуз өзүбүз. Бул ошол берде Абдунасыр деген байкебиз бар. Ошонун короосунан чыккан бул. Ошол Акула деген очкор бар болчу. Ошол Жалал Абадка барып чемпион болуп келип, Таластанда чемпион болуп жүргөн очкор болчу. Ошонун энеси бул. Ошол үйгө да тукум алып калалы деп алдык буюрса. Будан буюрса эми кочкордон токтоду бул. Эми бир 3-4 айдын ичинде туат болуш керек бираз. Буну өзү негизи сатпайм деп жүрүп анан срочно акча керек болуп калып сатты. Өзүбүз азыр сатпайбыз го муну. Пока что үйдө кармайбыз. Тукум алып калыш керек, будан весовой кочкорлор чөт буюрса. Мунун былтыркы баласы эле өткөндө туулганда эле 300 миңге кеткен бул. Анан азыркы баасы канча болуп калды билбейбиз. Ошол 300 миңге кеткен да туулганда эле. Бул 4 жаш болду. Өзүбүз кымбат кочкорлор сатып албайбыз да азыр. Ага эме болбойт анан барып тыйын берип кошоп алабыз кочкорлорго. Кочкорго жарашат. Өтө кымбат кочкор болсо бир 10 миң сомго чейин болот да. Бир токтотуп алган. Анан кочкорго жараша 2 миң сом, 5 миң сом деп чыгышат. Ошол кочкорлорго токтотуп алабыз. Бир козун мисалы жөнөкөй койдукун барып 10 миңге сатасың да. Анан булардыкын ошо $1000 чейин средний козуларынчы. Жакшылар ален тип $2000, $3000, $4000 болуп турат. Шаарга барып кочкор алып келдим. Кочкор алып келип, анын кличкасы Асман болчу. Закаттын прямой баласы болчу да. Анан ал атасы өлүп калган болчу, ал кочкордун. Анан алып келип аны багып, ага да аябай жакшы эме баккам, ала жакшы көрсөткүч болуп келатып, анан ошол үйдөн негизи базы келсе бериш керек экен. Мен базы келип бербей койгом да. Анан эртеси күнү өлүп калыптыр да. Коз кочкорум ошол. Отуруп кайгырып мен деп мен болор иш болду деп. Ошондон кийин базы келсе берем да. Базы келди, бол бериш керек экен негизи, анан кармаганына деле эмес болуп экен. Азыр жалпы ошол 40 баш кой болуп калды тууар. Козуларды кичинекей токтуларды кошуп койгондо 40 баш тууар болду буюрса. Ошол көбөйтүүнүн аракетиндебиз. Учурда тоодо жүрөт. Бул жердегилер өзүмө жакшы жаккан жакын козулар, койлор үйгө да алып кичине мал турганы жакшы экен үйдөчү. Условиябыз азыркы учурда биз жаңы баштагандыктан бир аз начарыраак болуп атат. Мен колдон келген аракетин кылып, мындай буларга условия коюп, чымын жабышпай турган кылып, көп тигинде вентиляторлордон ысыкта шамал уруп кичине була койлорго да кичине мындай ыңгайлуу болуп, жакшы эме болсо өзөт да булар дагычы. Өзүнө мындай тынч жатып, туруп, ичип жеп, жатып тура берсе булар уже өзөт. Жакшы боз койлорго дагы ошо тынчтык керек да негизичи. Ичип жеп, туруп болду, ошол убакыт өтсө, койлор болду, ошол ичинде коосу жакшы өзүп, жакшы жетилип, анан жакшы кооз чөт да. 3 маал жем жейт. Эртең менен арпа жем жейт, түшкө маал ушундай бир гранул жейт, кечинде буудай жейт кайра. Ошол анан кийин колдон келген жазып атабыз, эми буюрса ошол жакын арада күзгө маал 1-2 айдын ичинде чоң сарайдын проектисин баштайбыз, эми буюрса. Бүт заманбап кылып салайын деп аракет кылып атам. Бүт ошо арашанды бүт ушу суусунан бери өзү куюлуп, өзү чыгып, ошол бүт караңкы киргенде свет өзү күйө турганга чейинчи. Бүт ошондой кылайын деп буюрса жакшы ниеттерди коюп атабыз. Буларга да негизи комфорт керек экен. Негизи короңго дагы, короң жакшы болуп турса, көрк ачылып, койлоруң да көрктүү болот да.
Биздики азыр бир аз эме болуп атат, эми буюрса жакшы. Берде эми миллион деп айтпайлы, бир 800 миң тур да. Бул козуну мисалы $4000 бербей койгом. Наркысын почти 300 миңге кичекей козуну. Бир Forester почти ошондой эле болуп кеткен, караштырсам. Наркы койду почти 110 миң. Наркы койду өзү токту ал экич да негизичи. Аны 50 миңге алгам. А бул баа мурун iPhone'ду сатып алган койлор, мо кара менен бури. Булар 50 миңден келген. Толук. Негизи булардын азыркы базы бөлөк да. Ошонун примерно ошо 800 миңдей турат. Экинчи курста Талас агроэкономикалык колледжде окуйбуз. Ошо экинчи курстабыз. Ошол жакта окуп, биякта байкебизде практикада жүрүп көп нерсени үйрөндүк. Бир аз мындай настроениясы начар болуп калса карап эле ошону дарылап, эме кылган аракет кылабыз, ден соолугун чың кылып. Өзүбүз дарылайбыз. Бунун бергенине 1 айдан ашып калды. Ошол Бакыт Төрөбаев өзү келип берген да. Ак үйдөн чакырып, ошол ыраазычылык катты берип, анан ошол кошуп iPad'ты кошо берген белекке. Күтүүсүздөн болду, өзүм негизи практикада жүргөм, мал дарылапчы. Башка жакта анан чалып эле келе кал дегеннен аябай эметип барганбыз. Буюрса салым өтө чоң кошконго аракет кылабыз. Карашаңыз, эми жашап албай калдым деп деле айтпайм, просто эми күнүмдүк жашоо болуп калды да булар. Күндө карап, ушулар менен күнүң өтөт, ушулар менен ушу түндө деле отура берем, ошол жерде карап. Ата-энем жактан өтө чоң колдоо болуп атат азыр. Ата-энеси ыраазы болсо болду да. Ошол ыраазычылык үчүн жүрөбүз ошол жерде. Чоң машиналарды алып берип, чоң жакшы үйлөрдү салып, жакшы условияда жашаткым келет. Аракет кылыш керек, только аракет бир Кудайдан бар. Бизден аракет болсо бар болот экен. Негизи жаштарга ошол айтарым эле, өзү кызыккан, өзүнө жаккан нерсени кылбаса, өзүнө жакпаган нерсени кылып жүрөрсө, анда ал ачасы жылбайт да. Өзүнө жагып, ошол кылып аткан нерсесин сүйүп, мээнет менен кылса, ошол негизи астыга жылат деп ойлойм да.